Кутман таңыңыздар менен сүйүктүү көрүүчүлөр, жума күндүн башы менен баардыгыңыздарга ийгилик каалап, биз эфирибизди баштайбыз. Сиздер менен мен Алмагүл Базарбаева болмокчумун. Бүгүнкү темабыз баарыңыздарга мындай керектүү тема деп ишеничтүү айта алам. Себеби учурда жарандарыбыздын баардыгы чет өлкөлөргө чыгып иштешет эмеспи? Анын арасында Корея өлкөсүнө иштөө баардык жарандарыбыздын мындай кызыкчылыгын арттырат десем жаңылышпайм. Ошол теманын негизинде сүйлөшүү максатында биз эфирге ошол 10 жылдан бери Корея өлкөсүндө жашап, анын ийне жибине чейин билип, көптөгөн каада салттардын баарын түшүнүп келе жаткан биздин кыргыз жараныбыз Айпери Карамырзаеваны конокко чакырганбыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кош келдик. Саламатсызбы? Алгач Айпери айым өзүңүз тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Менин атым Айпери. Мен Ош черкесинин кызы болом. Ош мамлекеттик университеттин эл аралык мамилелер факультетинде Корея багытын окуп бүтүрүп, дароо Кореяга кеткенмин. Азыркы учурда Кореяда жашап келе жаткан 13 жылдан ашты. Ошол 13 жылдык Кореядагы жашоо тажрыйбама таянып, белгилүү бир мындай мамлекеттик мекемеде иштебесем дагы өзүмдүн кесибимди соц тармак аркылуу туура көрдүм. Себеби азыркы учурда Блогер кыз десек дагы жаңылышпайт экенбиз анда, э? Азыркы учурда ошол соц тармак аркылуу өзүмдүн кесибимди аркалоону туура көрдүм жана соц тармак деген нерсе азыркы учурда жеткиликтүү жана актуалдуу темалардан болуп жатпайбы? Ооба. Анан канча убакыт, ошондо кайсыл жылдары бардыңыз Кореяга? 2013 жылы кеткенмин. 13 жылдан ашып калды. Алгач кандай кыйынчылыктар болду барганда? Эми барганда корей тилин бул жактан үйрөнүп бардык. Тил жактан анча деле кыйналбадык. Кыйынчылык болгону ошол Кореянын маданиятына бир аз көнүү бир аз кыйын болду. Тамак аштарына көнүү кыйын болду. Себеби корейлер ачуураак тамак жешет. Ошол тамак аш жагынан кыйын болду десем болот. Азыр учурда көпчүлүк эле жарандарыбыз Корея өлкөсүнө барууга абдан кызыгышат. Кандай жолдор менен Кореяга барып иштегенге мүмкүнчүлүк бар? Негизи эле Кореяга жумушка баруунун 3 жолу бар деп айта алам. Эң негизги эле биринчи жолу бул Кыргызстан менен Кореянын ортосунда түзүлгөн келишим бар. Бул E9 визасы менен Кореяга контракттын негизинде белгилүү бир мөөнөттө иштеп келсе болот. Канча убакыт мөөнөт болгондо? Бул келишим 2008 жылдан баштап иштеп келе жатат. Биринчи биз 3 жылга барабыз. Кореянын ичинде 3 жыл болгондон кийин дагы кошумча 1 жыл 10 айга узартып, андан кийин дагы кошумча 4 жыл 10 айга узартып жүрсөк болот. Ошондо 10 жылдай иштеп келсек болот. Жана 3 ай, 6 ай иштеп келгендер кандай жол менен барышат? 6 айга барган бул E8 визасы десек болот. Бул E8 визасын алуу үчүн бул виза кандай максатта түзүлгөн десек, ошол Кыргызстандын, бир эле Кыргызстандын эмес, ошол тизмеде бар мамлекеттердин аймактарында жашаган элдердин жашоо шартын өнүктүрүү максатта ушу Корея тараптан түзүлгөн. Муну биздин жарандарыбыз 6 айга алып, айыл чарба, дыйканчылык жумуштарына иштеп келишсе болот. 3 ай, 6 ай мөөнөт бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө кайра Кыргызстанга кайтарылат, э? Ооба, сөзсүз түрдө мыйзамды бузбай, ошол белгилүү мөөнөттө Кореядан чыгып кетсе, кайра дагы Кореяга легалдуу барганга жолдор ачылат. Алгач Кореяга бара электен мурда курс окуп атайын даярдануу керекпи? Тил жагынан кыйналбаш үчүн кандай жолдору бар? Ооба. Айыл чарба жумушуна баруу үчүн корей тилин билүүнүн кажети жок. Ал эми E9 визасын алып, контракттын негизинде барам десе, корей тилин 3 айдай окуп, экзамендин 2 турунан өтүүгө туура келет. Эгерде 2 турунан өтсө, керектүү Корея тарап талап кылынган документтердин бардыгын Кореядан жумуш берүүчү мекеменин, мындайча айтканда, базасына биздин анкеталарыбыз бүт баары киргизилет. Ошол жумуш берүүчү миграционный центрдин базасынан ошол жумуш берүүчүлөр
аркылуу биз тандалабыз. Ал эми ал контракттын күтүү мөөнөтү 2 жыл. Ошол 2 жылдын ичинде контракт келсе келет, ал тапшырган ар бир жаранга келет деген 100% кепилдик жок. Бул дагы пешенеден, Кудайдан. Кудайдан, Ооба. Анан кимге пешенесине жазылган болсо, Кореяга ошол E9 визасын алып, контракт менен легалдуу иштеп кетсе болот. 2 жыл аралыгында убакыт күтүш керек экен, ооба. Ооба. Мен көрөрмандарга кайрылып кетмекчимин. Ушул Корея өлкөсүнө кантип баруу керек? Ошол тууралуу суроолоруңуздар болсо, экранда жазылган номерге кайрылсаңыздар болот. Чалганга болбойт, аудио түрүндө жиберүүгө болбойт. Биз жазуу түрүндө гана окуй алабыз. Сиздерге Айпериден кененирээк маалымат алып бермекчибиз, суроолоруңуздар болсо. Андан ары карай улайбыз. Айпери, бул үрп адаттары кандай экен? Салт сана биздикинен кандай айырмачылыктары бар? Ошолор тууралуу айтып берсең. Ооба, Кореянын маданияты дегенде, мисалы, үрп адаты жагынан бир аз окшоштуктарды байкап келем. Мисалы, алар минтип алышат. Ышкырба, жылан келет деген сөздөрдү айтып калышат да. Анан жаңы төрөлгөн ымыркайдын денесиндеги көк дактар бар эмеспи? Ошолорду бизде жакшылыкка жоруп, умай энеси өбүп кетти деген сыяктуу айтып коебуз го. Алар деле жакшылыкка жоруп, периште өбүп кетти деп ушундай сыяктуу нерселерди айтып калат экен. Ошол үрп адат жагынан окшоштуктар бар. Анан негизи эле корейлердин мүнөзү дегенде, корейлер аябай ийилчек, ишенчек, анан эмгекчил жана убадага жана убакытка аябай так келишет. Жоопкерчиликтүү жогору баалашат, ооба. Биздин азыр учурда жарандарыбыз ал жакта мурда намаз окуган учурда жумушка алынбайт деген дагы угуп калчу элек да. Бул диний жагы кандай каралган Кореяда? Дин жааты. Ооба, негизинен дин эркиндиги алардын конституциясында бекитилген. Динге эркиндик бар. Эми ал жакта айтсак, диндин түрү көп, ишенимдердин түрү көп. Ошол мусулмандарга эч кандай кысым жок, жоолукка эч кандай кысым жок. Акыркы учурда гана ушундай болуп калдыбы? Же буга чейин деле ушундай болдубу беле? Менин жашоо тажрыйбамда ошол 13 жылдан бери эле эркиндикти сезип келе жатам. Динге, жоолукка эч кандай кысым жок, көрсөтүлбөйт. Жумуш учурунда деле, мисалы, намазга деле, намазды ошол эс алган убактарда, атайын эс алганы обед деп коебуз, ошол 1 саат берет, тамак жегенге, эс алганга жана намаз окуп алганга жетишебиз. Андан кийин ошо 5 убакыт намазда өзүнүн убактарында эс алып турабыз. Ошондо аткарып окуп алабыз. Атайын Кореяда мечиттер да ачылган дешет, Ооба, Кореяда Борбордук мечит деп Сеулдун өзүндө жайгашкан. Анан өзүңүздөр интернет аркылуу байкап атсаңыздар керек, Корея улутунан ушул исламды кабыл алган азыркы жаштар көбөйүүдө. Кореяда. Ооба. Алар көп эле тим болбостон, алар соц тармактарга чыгышып, ошол исламдын жакшы жактарын таркатканга аябай аракет кылып келе жатышат. Өзүмдүн тажрыйбамда жумушта деле, көчөдө деле эч кандай кысымды көрбөйм, сезбейм. Себеби Корея эли ушунчалык түшүнүктүү, башкаларга зыянын жеткирбеген калк келет. Анан аларда ушундай сезимде, ушундай ойдо жүрүшөт. Корея, чет жактык жарандар Корея жөнүндө жакшы ойдо калышы үчүн жакшы мамилелерди жасап, колунан келген жакшылыкты көрсөтүшөт. Бизде көрөрмандардан келген суроо бар экен. Саламатсыздарбы? Менин кызым да экзаменден өткөн, виза күтүп жатат. Ал жакта кыздар барса кандай жумуштарга барат дейт? Кыздар негизинен тамак аш жаатына барат. Тамак аш жаатында дегенде, мисалы тамак аш жаатында котлет чыгарган дейли. Котлет чыгарган заводдо кандай жумуш кылышы мүмкүн? Ал жерде оңой эле, оор жумушту бизге кылдырбайт. Ал жерде упаковка, орусча айтканда упаковка кылышы мүмкүн. Таңактап, Ооба.
Анан негизи кыздар үчүн жумуштар жеңил эле. Бир эле негизи эркектерге, балдарга контракт визаны көбүрөөк берет. Себеби ошого талап күчтүү жана эркектерге болгон жумуштар бир аз оорураак. Кыздарга оор деле жумуш жок. Себеби мен 10 жылдай официалдуу түрдө иштеп көрдүм. Эч кандай кыйынчылык көрбөдүм. Жеңил эле жумуштар. Анан Чыдамкай, жоопкерчиликтүү болуш керек, ооба, биз ошо корейлерден үйрөнө турган жагыбыз эмгекчилик жана чыдамкайлык. Бир аз кыйынчылыктар болот башында барганда, тамак ашына көнө албай, климатына көнө албай, анан мекенибизди сагынуу, бир аз убакытка чейин кетпей кыйналабыз. Ооба. Андан кийин көнүп кетебиз. Анан Кореяда өзүңүздөр билгендей закон күчтүү иштейт. Адам укуктары аябай катуу корголот. Аялдын эң негизгиси аялдын укугу аябай катуу корголот. Алар бизди контракт берип виза аркылуу алып барып эле иштетип койбостон жакшы мамиле жасашып, ошол корейлерге кандай мамиле жасалса, бизге да ошондой мамиле жасалат. Закондо кандай көрсөтүлгөн маяны алышса, бизге да ошол маянаны төлөп берет. Кыскасы, бизди капа кылышпайт. Дагы бир көрөрмандан келген сурообуз бар экен. Мен алгачкы жылы буйруса барамын, контрагым келди. Барсам канча айлык алып иштей алам дейт. Айлык боюнча айта кетсек, мисалы Кореяда заводдо иштейби, контракт виза менен барып, ал жакта врач болобу, банкта иштейби, кандай жумуш болбосун, Кореяда законда көрсөткөн бир гана маяна төлөнөт. Мисалы канчадан жогору төлөнөт? Мисалы саатына эсептелет жана бир айга эсептегенде бул сомго айтканыбызда азыркы убакта 135 000, 140 000 сомдон башталат. Бул эми орусча расмий тилде айтканда ошол минимальная зарплата дейбиз бизде, ошол 140 000 сомдон башталат. Жана ар кимдин иштөө убактысы ар кандай болот. Жана дем алыш күндөрүн кошумча иштесе, сааттары көбүрөөк иштесе, андан дагы кошумча төлөнөт. 150% кошумча акчалар. Чеги канчага чейин болот ошондо? 140 000ден? 140 000ден 3500, 4000 долларга чейин алса болот. Андан деле көп алган жарандарыбыз бар. Эми анын көбүнчө визага байланыштуу болот. Себеби Кореяда виза маселеси аябай оор маселелерден. Анан визанын статусуна жараша мүмкүнчүлүктөр ачылат. Канчалык виза жакшы болсо, ошончолук биз жакшы маяналарды ала алабыз, ошончолук жакшы жеңил жумуштарда иштей алабыз. Виза алыш үчүн кандай аракеттерди көрүш керек дедиңиз? Дагы бир ирет. Бул жакта да ошондой суроо келип атат да көрөрмандардан. Биринчи биз ошол Е9 визасын алып Кореяга киребиз. Ал жакта белгилүү бир шарттары, мөөнөттөрү бар. 4-5 жыл өткөндөн кийин акыркы иштеген жумушта 2 жылдай иштесе, өзүнүн талаптары бар, ошолорго жооп берсе, жана ошол талаптарга жооп бергенден кийин, жана ошол иштеген жерден уруксат кагаздарын алса, Е7 деген визасы бар азыркы күндө. Ал Е7 визасын алгандан кийин F2 деген жакшы виза бар. F2 визасын алгандан кийин биздин жарандар эмне кыла алышат? Биздин жарандар ал визаны алгандан кийин каалаган бизнеси менен алектенсе болот. Каалаган шаарда жашаса болот. Ата-энесин, бир туугандарын, бала чакаларын чакырып Кореяда кенен жашоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул жакта дагы бир 49 менен аяктаган абонент жазып атат. Үй бүлөлүү болуп барган жакшыраакпы же жалгыз барып иштеген жакшыраакпы деген суроо экен. 49 менен аяктаган абонент. Е9 визасын үй бүлөлүү алуу бир аз кыйын болуп калат. Ал ар бир жаранга келет. Ал эми Е8 жана айыл чарбага деген визаны үй бүлөлүү алса болот. Бирок аял күйөөсү алып азыркы күндө иштеп келе жатышат. Бирок азыркы күндө ушул виза убактылуу токтолуп турат. Корей тарабынан Кыргызстан үчүн бир аз токтотуп коюшту, белгилүү себептерге жараша. Бирок эми алдыда дагы ачылат деген оюбуз бар. Ачылса, ошол аялы күйөөсү биргеликте же баласы кызы биргеликте
барып бир жумушта иштеп келишсе болот. Учурда Корея өлкөсүнөн балалуу болуп жашагандар дагы жок эмес. Ооба. Канча балалуу болгонго уруксаат Корея өлкөсүндө, кандай жеңилдиктер бар? Ушул туурасында да айтып берсеңиз. Кореяда мисалы балалуу болгонго чектөө жок, эч кандай чектөө жок. Ал эми ошол контракт боюнча барганда бир аз чектөө бар десем болот. Эми чектөө дегенде кандай? Ошол жумушка баргандан кийин ошол жумушту иштегенге туура келет. Бирок Кореянын законунда бар, белгилүү мөөнөткө декретке чыгарышат. Жана декрет акчасын да төлөп беришет. Ошол мен өзүмдүн тажрыйбамдан айта алам. Биз балалуу болгондо ошол аялдын боюна бүтөрү менен сомго 60 000 сомдой шотума салып берди. Жана аны ошол УЗИге жана аптекага керектүү нерселерге гана колдоно алат экен да. Ал аябай кенен жетип мага ашып деле калат экен. Ошол жагынан жардамдар бар. Бул жана визага жараша төлөнөт ал дагы, Баарына бирдей эле сумма. Бирдей эле сумма. Ооба. Бирок канчалык виза жакшы болсо, садиктерге баланы бергенде мектепке бекер эле барышат. Визасы болбойбу мектеп бекер ал жакта. Ал эми садикке барганда аябай скидкаларды, арзандатууларды жасашат. Виза канчалык жакшы болсо. Жакшы болсо, Корея өлкөсүндө мындай адамдар ээн эркин көчөдө жүрө албайт деген дагы эмелерди угуп калам да, ушундай сөздөрдү. Ээн эркин жүрүүгө деле болот, Ооба, мен тескерисинче айта алам. Кыргызстанга караганда мен Кореяда эркин жүрө алам. Себеби бардык жерде камера. Ушунчалык жана айтып кеткендей укуктар катуу корголот. Биз чет элдик болсок деле чет элдиксиң дебейт, аябай катуу корголот. Көчөдө деле башка жакта кенен корейлер эмне кылса ошондой кыла турган укукка ээбиз. Кенен жүрөбүз. Урматтуу көрөрмандар, сиздердин дагы ушундай Корея өлкөсүнө кантип барып иштөө керек тууралуу суроолоруңуздар болсо, экранда жазылган номерге кайрылсаңыздар болот. Аудио запись түрүндөгү, чалуу түрүндөгү суроолоруңуздарды кабыл ала албайбыз. Жазуу түрүндө гана берсеңиздер, сиздерден жооп алып берүүгө даярбыз. Айпери, дагы сурайын дегеним, учурда ошол биздин элчилигибиз, кыргыз элчилиги Аида Исмаилова дагы кандай иштерди жасап жатат? Кыргыздарга мындай жеңилдетилген. Ооба. Кыргызстандын ошо Кореядагы толук ыйгарымдуу элчиси Аида Исмаилова эжекебиз өзү баш болуп, корей тилин тез арада мыкты деңгээлде өздөштүрүп, жана ошонун мыкты деңгээлде өздөштүрүүнүн негизинде аябай көп иш-чараларды уюштуруп өткөрүп келе жатат десек болот. Муну баарыбыз кыргыз жарандары, Кореяда кыргыз жарандары байкап келатабыз, өзүбүз катышып келатабыз ошол иш-чараларга. Ошол иш-чаралардын эң негизгиси бул ал Кыргызстанга Кореядан инвесторлорду жана туристтерди тартууда. Ошол айта кетчү нерсе, корей тилин мыкты өздөштүрүп, көптөгөн биздин кыргыз жарандары үчүн, Кыргызстан үчүн аябай жакшы нерселерди жасап келатат десем болот. Бул жактан атайын окуу үчүн баргандар жөнүндө да маалымат берип кетсең. Бир эле учурда окуп, анан иштеген студенттер дагы болобу же ал жакта окуган учурда иштегенге мүмкүнчүлүк болбойбу? Болот. Ал жакта студент болуп университетте окуганча, университеттин өзү иштегенге мүмкүнчүлүк берген, уруксат берген өзүнүн убактысы келет. Башында баарына уруксат бербейт. Өзүнүн убактысы бар, ошол убактысы келгенде иштеп өзүнүн жашоосуна бир аз болсо дагы пайда келтирип алсын деген максатта кошумча иштеп акча тапса болот. Канча жылдан канча жылга чейин окушат барганда? Ал жакта мөөнөтү көбүрөөк дейт да? Ооба. Биринчи тил курстарына барышат 1 жылга, 2 жылга. Андан кийин дагы жакшы окуп, өздөштүрүп алып кетишсе, ал жактан бакалаврды бүтүп келсе болот. Бакалаврды бүткөндөн кийин дагы окуйм десе, магистратура, аспирантура жактарын жактаса болот. Эми ал жакта корей тилин үйрөнүү аркылуу жакшы деңгээлдерге жетсе, ал жакта ушунчалык башка жакшы иштер менен алектенгенге, диплом менен ошол жакта иштеп
акча тапканга мүмкүнчүлүктөр аябай жакшы түзүлгөн. Өздөрү жумуш менен камсыз кылат турбайбы анда, ооба, ооба. Сиздин дагы мындай ошол жакта кыргыз жарандар үчүн бир керектүү бир нерсе ачайын деген оюңуз барбы? Тил жаатында болобу же башка бизнес тууралуубу? Ооба, ошондой оюбуз көптөн бери бар. Ниет кылып келатабыз. Иншаллах болуп калат. Биздин бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти десем болот. Айпери көрөрмандарга кандай кайрылууң бар бул жакты карап? Кайрылбасаң болот. Кореяга барам деген кыргыз жарандарын айтарым. Кореяга эгер окууга барасызбы, кандай максатта барбаңыз, жумушка барасызбы, корей тилин мыктыраак, жакшыраак деңгээлде окуп, үйрөнүп, өздөштүрүп барууларын сунуштайм. Жана Кореяга баргандан кийин Кореянын мыйзамдарына баш ийип, мыйзамдарын сыйлап жашоого чакырам, жашоосуна. Жана ошол эми ал жакта ар кимдин башына ар кандай ситуация келип калышы мүмкүн. Ошондуктан өзүбүздүн пайдабыз үчүн тил жагын аябай жакшы өздөштүрүп барсак жакшы болот. Жана кыйналбайбыз, ооба. Ошол. Бизге атайын таңкы убактыңызды бөлүп келип маек куруп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Сиздер менен кош айтышабыз. Кийинки жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.